Сахарада өттү кылып кагаздарда жасап сатат бер да мекендештер. Ошолор мыйзамдуу, мыйзамсызбы? Жана ошондой эле регистрация, ушулардын ушуга окшогон нерселерди да сатып алып атышат ортомчудан. Анын баары тең фальшивый болуп калып, көптөгөн жаш мекендештерибизге кылмыш иши козголуп калат. Бияктан угал кылмыш иштери болгон болсо, өмүр бою Минюст тарабынан бессрочный запреттер коюлат. Трудовой договор менен жок иштеген мекендештерибиз дагы бүгүнкү күндө бар экен. Мисалы ошол частный бир жерлерде иштеген. Ошолор официалдуу, легалдуу кылыш үчүн кандай трудовой договорлор жасап, регистрацияларын узартып, көчөдө кеңири жүрө алат. Өз мекениме служить этким келет, өз мекениме пайда алып келгим келет. Ошондуктан Кыргызстанга бүгүнкү күндө 8 офис ачылды. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, сиздерди Учкунбек каналынын майрамдык кечесине чакырабыз. Бул кечеде мыктылардын мыктысы тандалат. Даамдуу дасторкон, эстен кеткис атмосферадагы шоу программа. Оюн зоокторго көптөгөн белектер, маданияттын мыкты кызматкерлери ырдашат. Кынча белдүү бийчилер коштойт. Баса кеченин өзгөчөлүгү билеттерде белектер камтылган. Билеттердеги белектер: 2 телевизор, 2 шуба, 5 смартфон, 5 планшет, ноутбук, 5 смарт-набор. Андыктан шашылыңыз. Орундар чектелүү. Билеттер боюнча номер 8977 977 0305. 20 декабрь. Башталышы 18:00. Биздин дарек: метро Анино, Варшавское шоссе 21 километр, строение 26. Ресторан Баят. Биздин демөөрчүлөр: Планета 312 кыймылсыз мүлк агенттиги, Айжана шоп дүкөнү, Мади шоп дүкөнү, Элзада сулуулук салону, Айза косметологиясы. Келип, көңүл ачып кетиңиздер. Саламатсыздар урматтуу Учкунбек YouTube каналынын катталуучулары. Бүгүн кайрадан эле мекендештерге зарыл болгон көптөгөн юридикалык суроолор менен сиздер менен маек кылмакчыбыз. Андыктан каналга катталып, лайк басып, группа контакттары менен максимал түрдө бөлүшүп коюңуздар. Бүгүн мекендештердин суроолору боюнча Москва шаарындагы эң мыкты юрист Гүлиза эжекебизден мен сиздерге сурооңуздарга жооп алып бермекчимин. Андыктан группа контакттары менен максимал түрдө бөлүшүп коюңуздар. Бул Россия Федерациясында жүргөн ар бир мекендештерге өтө бир зарыл маалымат деп ойлойм. Саламатсызбы эже, куш келипсиз. Саламатчылык Учкунбек, рахмат. Өткөнкү маегибизден кийин өтө көп мекендештерибиз бизге кайрылды. Кара тизме боюнча бизге 73 миңге чукул мекендешибиз болжолдуу түрдө кара тизмеде деп биз сайттардан бери чыгаргандан бери биздин мекендештер тынбай чалууда да. Ошолордун арасында ушу Россия Федерациясында жүргөн мекендештер дагы бар экен, Кыргызстанда жүргөн мекендештер бар экен. Ошолорду биз кандай жолдо менен чыгарсак болот, кантип Россияга кире алсак болот деген суроолор өтө көп болду. Анан биздин мекендештерибиз ошо группалардан бизге байланышат да. Биз Сахарага барбай эле ушул жактан сатып алсак узартат экен го. Сахарадан өтпөй эле Сахарада өттү кылып кагаздарда жасап сатат бер да мекендештер. Ошолор мыйзамдуу, мыйзамсызбы? Деги эле ошолор боюнча мекендештердин бир суроолор боюнча бир маек кылсак экен. Рахмат Учкунбек, бул негизи эле актуальный вопрос болуп атат. Бүгүнкү күндө көптөгөн мекендештер кайрылып атат. Могу список боюнча бул өзүнчө эле мындай бир дүрбүткөн бир жаңылыктар катары болуп калды. Эми мындайча айтканда, урматтуу мекендештер, бул предварительный список деп коет. Мындай кийинчерээк ушул жарандарыбыз запретке түшүп калышы мүмкүн деген мындай бир посыл да. Бул реалдуу түрдө ал мекендештер биякта жүрөт, реалдуу түрдө иштегендер бар экен, бүт официальный жашагандар бар экен. Ошолор дагы ушундай списокто болуп калыптыр. Негизи бул предварительный списокты мен өзүм оюм, жеке оюм боюнча туура эмес деп эсептейм. Анткени бул көптөгөн мекендештерди дүрбүттү, көптөгөн мекендештер переживать этип атышат бүгүнкү күндө. Негизи эле эгерде действительно ушул жаран запретке кире турган болсо, обязательно ал жаранга уведомление түрүндө берилет. Сиз ушул статья менен ушунча жылга запрет болдуңар деп. Ал электронный поштага келет, же болбосо ошол по месту регистрации почтовый адресине келет да. Ал эми бул предварительный список деп мондай кылып чыгарып койгону бир аз элдерди действительно мындай бир кыжаалат кылып атат да.
Эгерде сиз документтериңер туура жүрө турган болсоңор, кандайдыр бир сот иштери болбосо, эч кандай штрафтарыңар жок болсо, ага кыжаалат болуштун кереги жок. Дальше эле ошондой документтериңерди легальный кылып жүрө бересиңер. Анан көптөгөн мекендештер айтып атат, бүт документтерим бар, бирок миграционный картасынын артында печати жок депчи. Анан ушул нерсеге айта кетет элем. Обязательно режим пребывания, режим проживания деп коет Россияда. Ошолорду тастыктап МВДга барып, миграционный картаңардын артына печать бастырып алгыла. Муну силер мындайча айтканда кагаз жүзүндө заявление жазып, сиз ушул менин мөөнөтүмдү на основании трудовых договоров продление кылып бергиле деп кайрылышыңар керек. Эгерде ошондой кайрылуу жок болсо, МВД тараптан силердин режим пребыванияңарды продление кылбай калып, ошол негизинде дагы ушул предварительный списокко дагы көптөгөн мекендештерибиз высвечивать этип калышы мүмкүн. Эгерде сиз даже официально иштеп жүргөн болсоңуздар. Ошондуктан обязательно МВД территориальный районго барып, заявление жүзүндө режим пребыванияңарды продление кылып коюшуңар керек. Же устный заявление менен ходатайство кылып, же болбосо письменный. Обязательно ошол миграционный картанын артына печать болуш керек. Ошон үчүн айтат элем урматтуу мекендештерге, эгерде сиз официально иштеп жүрсөңөр, ушул вопрос менен территориальный МВДга кайрылып койгула. Бирок негизи айта кетчү нерсе, закондоштуруп келгенде, сиздин трудовой договоруңарды официалдуу түрдө МВДга уведомлять этип атканда, сиз уже законду бузбай, биякта легальный болуп жүрүшүңөр керек эле. Бирок бүгүнкү күндө ошол көптөгөн учурда именно миграционный картанын артындагы печать дагы көңүл буруу керек болуп калды бүгүнкү күндө. Режим проживания, пребыванияны продление кылыш үчүн. Ал эми ошол предварительный список боюнча, эгерде сиз мурун ошо соттошкон болсоңор, сотуңарда мындайча айтканда выдворение алган болсоңор, желательно чыгып кеткениңер жакшы. Жана ошондой эле бул жакта 90 на 180, то есть 90-180 деген законду бузган болсоңуздар, көптөгөн мекендештер ушул законду көп эме эске алышпайт экен да, 3 ай продление кылып жүрө беришет экен, же болбосо границага кирди чыкты кылып жүрө беришет экен. Бүгүнкү күндө МВДнын базасы аябай ушул нерселерди пресекать этип атат. Ошонун негизинде дагы ушундай запреттер коюлуп атат. Действительно, эгерде урматтуу мекендештер, сиздин биякта закондуу жүргөн эч кандай документтериңер жок болсо, Кыргызстанга 3 айга чыгып кетишиңерге сунуштайт элем да көптөгөн мекендештерге. 3 айга чыгып кетиңиздер. 3 айдан кийин кайра эле ошол предварительный список деген базадан карап көргүлө, же болбосо официальный МВДнын сайттары бар, ошол жака деле письмо обращение кылсаңыздар болот. Ал жактан официальный ответ келет 30 күндөчү. Силер эч кандай списокто жоксуңар, Россия жергесине кирип иштесеңер болот деген. Ошонун негизинде да кайра кирип иштей берсеңер болот. Обязательно көптөгөн мекендештер ушу нелегально жүргөн мекендештерге кайрылат элем. Документтери жок, эч кандай трудовой договору жок жүргөндөр, чыгып кетиңиздер 3 айга. Анан жана ошондой эле 1 январда күчүнө кире турган закондор силерге не коснется, то есть сиздерге тиешеси жок болуп калат да. Мен ошон үчүн көпчүлүгүнө ушул нерсени телефондон дагы бүт барына консультация бергени аракет кылып атабыз, жана ошондой эле мына сиздердин каналыңардан жеткизип коелу деп чечтик. Анан көптөгөн мекендештер Сахарага барбастан эле ушул жерде эле баягы Сахаранын кагаздарын турлап эле жүрүшөт да. Кээ бирлер регистрациясын узартат экен, кээ бирлер узартпай штраф салып, ошондой көйгөйлөр да болуп атат экен да. Негизи бул Москвадан өтүү мыйзамдуу же мыйзамсызбы? Негизи любой эле нерсени сатып алган бул нелегально болуп калат да. То есть эгерде сиз, например, государствого акча төлөп, чеги менен болуп, государственный учрежденияларга барып, дактакарта, анан медицинский справкаларды албасаңар, бүт жанагы ортомчулардан сатып алган нерсенин бүт баары тең фальшивый болуп калат. Мыйзамсыз болуп калат. Бүгүнкү күндө Сахаровадан кээ бир мекендештерибиз чалып атат. Бүгүн 2-3 звонок болду. Ушундай дактакарта, зеленый картаны, манжа изин тапшырган зеленый карта болот. Ушуну сатып алдым эле. Мени азыр полиция отделде кармап отурат, Гулиза эже. Эмне кылабыз? Мени эми дальше камап салабы деп ушундай бир тревожный звоноктор көп болду бүгүнкү күндө. Значит, булар какой-то бир ортомчу бар экен. Ошол жараныбыз бүт баарына ушундай дактакарта, манжа изин жасап берем деп акча алып,
бүт баарына фальшивый берип атыптыр да. Урматтуу мекендештер, ушундан алыс болуңуздар. Свобода важнее, то есть эркиндикте жүргөн жакшыраак, чем камалып мындай бир срок алып калгандан көрө. Көбүнчө ушу жаш балдар алданып калып атат. Ушундай жана ошондой эле трудовой договор, жана ошондой эле регистрация, ушулардын ушуга окшогон нерселерди да сатып алып атышат ортомчудан. И анын баары тең фальшивый болуп калып, көптөгөн жаш мекендештерибизге кылмыш иши козголуп калат. Бул эми кийинки тагдырына деле мындай балта чабат да, кийин мындай жакшы жумуштарга кире албай калышы мүмкүн, кийин ушул Россияга да келе албай калышы мүмкүн. Бүгүнкү күндө Россияда ким уголовный иш алган болсо, биякта Россияда өмүр бою запретке кирилсин деп Минюс тарабынан бар да ушундай нерселер. Бияктан кылмыш иштери болгон болсо, өмүр бою Минюс тарабынан бессрочный запреттер коюлат. Ошондуктан урматтуу мекендештер, обязательно легальный болгонго аракет кылгыла, ортомчулардан эч кандай документтерди сатып албаңыздар. Күзө жанагы дагы суроодо көпчүлүк жумуштарда ошо трудовой договор бербейт экен да, ишкана жетекчилери. Эгер бербегендерге ошол трудовой договор менен жок иштеген мекендештерибиз дагы бүгүнкү күндө бар экен. Мисалы ошол частный бир жерлерде иштеген. Ошолор официалдуу легалдуу кылыш үчүн кандай трудовой договор жасап, регистрацияларын узартып, көчөдө кеңири жүрө алат. Эгерде бербеген. Да, бул вопрос боюнча ар дайым эле сүйлөшүп жүрөбүз, бирок бул всегда актуальный тейден калат. Анткени мындай бир наболевший проблема да ар бир мекендештергечи. Көпчүлүк эле легальный иштейин десе, ушундай легальный кылбаса, работодатели кыла албаса, бирок көпчүлүк работодательдер бүгүнкү күндө ушул мигранттарды кантип жумушка алууну билбейт экен. Биз Айганыш экөөбүз жана бухгалтер кыз экөөбүз көптөгөн ушул цехтерди кыдырдык, аларга түшүндүрүп бердик, кантип гражданско правовой жана трудовой договорду жумушчуларыңарга жасасаңар болот, ушуну легальный кылсаңар кандай жакшы нерселер болот деп ушулардын баарын түшүндүрүп кеттик. Бүгүнкү күндө уже ошолор биз менен иштеп атат. Жана ошондой эле ушул гражданско правовой договордун дагы бир жакшы нерсеси бар. Сиз принимающий сторона, хозяин квартира менен сүйлөшсөңөр, гражданско правовой договор жасап туруп, госуслугиге киргизип коет элек уведомление. Ошонун негизинде силер дальше иштей бертилиңер. Бир эжелер кайрылышты, ушу кемпир багышат экен бул жакта. И ал ошо кызы билбей атыптыр да, кантип силерге договор кылам, эмне кылам деп. Ошо биз аркылуу биз договорун базага киргизип бердик, МВДга уведомление кылып бердик. Ал эже бүгүнкү күндө регистрациясын продление кылды. Ушуга окшогон мындай нерселер бар да, детальныйчы ошолорду ар бир жарандарга мындай көргөзүп түшүндүрүп берүүгө биз даярбыз. Офисибиз ар дайым ачык. Эми мен кээде болуп калат, соттордо болуп калам, көп учурда телефонумга жооп бере албай калам. Мен башка сотрудниктерим бар, аларга деле чалып сурасаңар, силерге толук информация берет. Же болбосо ушунчалык жакшы түшүнбөй атсаңар, ошо хозяйка менен, пожалуйста, офиске дагы келип, бүт ушулардын баарын көргөзүп коет элек, алгоритмди кандай болот. Дальше ошо коюп берип атышат. Күзде сиз Кыргызстанда дагы юристтериңиз бар, кеңселериңиз бар. Ошто Бишкекте азыр дагы Кыргызстанга дагы бир юридикалык жаңы мыйзамдар кирип жатыптыр да. Ошо бир Кыргызстанга дагы бир мыйзамдар боюнча машиналарга страховка кирип жатыптыр. Анан дагы көптөгөн бир Кыргызстанда дагы юристтер иш алып баратат да. Бир ошого бир кыскача токтолсок. Эми мен негизи эле өз мекениме служить этким келет, өз мекениме пайда алып келгим келет. Ошондуктан Кыргызстанга бүгүнкү күндө 8 офис ачылды. Биздин офистегилер страховка боюнча, ОСАГО, КАСКО боюнча иштеп жатат. Жана ошондой эле Кыргызстандагы мыйзамдардын негизинде мындай Кыргызстанда ошо көптөгөн мекендештер жер талашуу, үй талашуу, ажырашуу, ушундай бир сот иштерин юридический мындай уровенди көтөрүп, ушуларга жардам берүү иретинде ачылган офистер бул биздин. Жана ошондой эле бүгүнкү күндө 1 январга чейин обязательный страховка болуш керек. Имущество, то есть мүлкүңөрдү бүт страховкага байлашыңар керек. Эгерде ошондой страховкага байлабасаңар, штрафтар болот. Ошого байланыштуу биз офистерге ОСАГО, КАСКО страховкаларды байлап койгонбуз. Көптөгөн мекендештер келип, биз аркылуу ошо машиналарын, үйлөрүн страховкадан өткөрүп жатышат. Бүгүнкү күндө 12 страховка
страховканын түрү бар. Жана ошондой эле Кыргызстанда 16 страховой компания иштеп жатат. Обязательно урматтуу мекендештер страховкага кылып коюңуздар өзүңөрдүн мүлктөрүңөрдү Кыргызстанда. Урматтуу мекендештер, ошо биздин мекендештерибиз көпчүлүгү сурайт, ошол биз жер маселеси, үй маселеси, көптөгөн бир юридикалык Кыргызстанда юристтер барбы, биз Россиядан туруп кандай бир чечсек болот деген мекендештердин кайрылуусу боюнча аны да айтып өттүк. Мен комментарийге ошол Бишкектеги, Оштогу Гүлза эжекебиздин юристтердин адрестерин, телефон номерлерин мен коюп коемун, ошол жактан алып айлансаңыздар болот. Андан сырткары баса белгилей кетели, биз буюрса 2024-жылдын 20 декабрь күнү өтө сонун бир мекендештерге мүмкүнчүлүк түзүп, мекендештердин башын бириктирип, чоң бир корпоратив өткөрүп жатабыз. Ушул жерде ошо Гүлза эжекебиз дагы болот, андан сырткары башка юристтер дагы болот. Келип, юридикалык бир түшүнбөгөн суроолоруңуз болсо, жекеме жеке отуруп бир кеңеш сурасаңыздар болот, же бир иш алып барсаңыздар болот. Кыргызстанда дагы юридикалык иш алып барсаңыздар болот, жана Россия боюнча дагы юридикалык иш алып барсаңыздар болот. Ал жерде көптөгөн бизнесмендер болот, көптөгөн бир пайдалуу мекендештер менен үй алам десеңиздер дагы ошондой инсандар өтүшөт. Ошол жакта көптөгөн бир пайдалуу маалыматтарды же ошол инсандар менен өзүңүздөргө бир жолугушуу дагы бир мүмкүнчүлүктөрдү түзүп берип жатабыз. Андыктан билеттер боюнча мен төмөндөгү номерлерди коюп койдум, ошол жактан алыңыздар. Саналуу мүнөттөр калды. Барыңыздарды ошол 20 декабрь Баят ресторанынан күтөбүз. 20 декабрь урматтуу мекендештер, сиздерди күтөбүз. Жакшы, полезный, өзүңөргө керектүү информацияларды алып кетесиздер деп ойлойм. Жана ошондой эле миграция, но кичине болсо дагы ушундай бир кечелерге келип өзүңөрдүн кандай десем сүйүнүп бийлеп кетиңиздер. Мекендештердин башын бириктирип жатабыз. Бизнесмендердин ошо биздин мигранттарга эң пайдалуу болгон мекендештер менен биздин мекендештердин башын бириктирип жатабыз. Андыктан барыңыздарды ошол күнү күтөбүз. Дорогие соотечественники, приглашаем вас на праздничную вечеринку канала Учкунбек. На этой вечеринке будут выбраны лучшие из лучших, а также вкусный стол, шоу-программа в незабываемой атмосфере, множество подарков и, конечно же, музыка и песни. Кстати, особенность вечеринки в том, что будут разыгрываться призы по вашим билетам. Наши призы: 2 телевизора, 2 женских шуб, 5 смартфонов, 5 планшета ноутбука, 5 смарт-наборов. Количество мест ограничено. Бронь и покупка билетов по номеру 8 977 97 70 305. Только один день, 20 декабря, начало 18:00. Наш адрес: метро Анина, улица Варшавское шоссе, 21 километр, строение 26, ресторан «Баят». Наши спонсоры: агентство недвижимости «Планета 312», магазин женской одежды «Айджана Шоп», магазин женской одежды «Мади Шоп», салон красоты «Эльзада», косметология «Айза». Мы ждем вас! Көптөгөн мекендештер сыяктуу сиздин да көйгөйүңүз кирди чыктыбы? Биз жардам беребиз. Москвадан Казакстанга каттайбыз. Жолго чыгарда чорнойдан текшерип, эч кандай маселе жаралбашына кепилдик беребиз. Биз пересадка өзүбүз алып кирип чыгабыз. Биздин байланыш номерлер +7936 264 1995, +7901 339 34 35. Аваз Бек мырза, күнү түнү чала бериңиздер.